Аскарбек мырза, мынакей кыш ортолуп калды. Албетте энергетика тармагындагы бул кыйынчылыктар, көйгөйлөр бар экендиги ачыкталды. Өкмөт канчалык ушул жайындасы күн ысыкта биз кышында свет өчпөйт дегенин өчүрүүлөр болду. Бирок бул министрликтин башында сиз турасыз да, көйгөйдүн баарын тең сиз билесиз. Калкчындын баарын тең сиз билесиз. Ушул кыш ортолгон маалда ушул Кыргызстан энергетика тармагында кырдаалды сиз кандайча түшүндүрөт элеңиз жалпы? Биринчиден, үстүбүздөгү жыл чынын айтымда эрте келди. 28 октябрда биринчи кар жаады. Ошондон бери эле чынын айтсам суук болуп жатат. Өзгөчө декабрдын 20-ларында түнү да күнү да 20 градустан төмөн болуп турду. Авариялык өчүрүүлөр бар. Себеби дегенде өзгөчө бул Бишкек шаарында жана Ош шаарында. Калган аймактарда бар, бирок мынчалык деңгээлде эмес, мынчалык көп эмес. Ага себеп көптөгөн биздин жабдууларыбыз бар эскирген. Эми 20 жылдан бери кайсы энергетика тармагы ким бештегенин, кайсы дегенин эл жакшы билет. Өткөн жылы күзүндө биз айтканбыз, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү бар. 19,5 миллиард бул чылпылдап турган мезгили. Ушундай деңгээл менен Кыргызстанда 3 же 4 жыл эле болду. ГЭС курулгандан бери. Бишкек жылуулук борборунда жана Ош жылуулук борборунда күйүүчү мазутун бар, даярдалган. Бишкек жылуулук борборунда көмүр бар жана келип жатат деп айткан болчубуз. Электроэнергияны өндүрүш боюнча биздин Кыргызстандын жарандарына жеткириш боюнча жана экспортко кетириш боюнча өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз толук бар дегенбиз. Ошол эле мезгилде бизге бардык компаниялар Түндүк, Түштүк, Ош, Жалал Абад биз алдыбызга койгон, пландаштырган жумуштардын баарысын аткардык деп. Бирок чындыгын айтыш керек, 2010 жыл апрелден кийин бир топ тех условия берилип кеткен. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 60-70 жылдардагы түптөлгөн шаарыбыз бир топ өзгөрдү. Бир кабаттуу үйлөр бузулуп, көп кабаттуу үйлөр салынып жатат. Бизнес борборлор, банктар салынып жатат. Жанагы жер астындагы кабелдер болсо, ушул эски ойдон калган. Эң чоң проблема ушул кабелдер боюнча Бишкек шаарында 1000 километрден ашуун кабель бар, анын 50 жылдан ашкан мөөнөтү 106 километрди түзөт. Бүгүнкү күндө ушул маселелер болуп жатат, өчүрүүлөр бар, бирок бир жакшынакай пландарыбыз бар, 1 жылдык жана 3 жылдык. Ушул министрликтерди кайра дайындоодо жаңы өкмөттө сиз өз ордуңузда калган министрдин бирисиз да, бул деле чындап сизди иштейт деп үмүт артканы менен эл мынакей иш кылган адамды жетекчини эл билет. Бирок сиз ушул аймактарда Ош, Жалал Абад, Баткен, анан ошол айыл жергесиндеги маалыматтар сиздерге кандай келет? Сиз ошолорду толук билем деп айта аласызбы? Мен антип айта албайм. Себеби дегенде бизде бардык аймактарда акционердик коомдор, ал жакта биздин астыбызда иштеген мекемелер бар. Биз маалыматтарды ошолор аркылуу алабыз. Анан кээ бирде баягы тууганчылык бар, таанышчылык бар, ошолор аркылуу алабыз. Жалпы маалыматты бизге ошол жерлерден биздин кагаз түрүндө, электрондук вариантта ошо адистерибиз берет. Мен ойлойм, өткөндө да сөз болгон, ушул кээ бир аварияларды бизге айтпайт экен депчи. Андай болушу мүмкүн, аны мойнунга алабыз. Бирок биз региондордогу абалды кандай деп баалайсыз сиз? Бүгүнкү күндө Ош шаарында маселе бар. Биздин подстанцияларыбыз перегруз менен иштеп жатат. Авариялык өчүрүүлөр да бар. Эң негизгиси жанагы шаардын лимитинен көп колдонгондон биздин жабдуулар күйүп кетпесин деп кечинде кээ бир аймактарында 1-2 саатка дагы баягы кечки пикте өчүргөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Анан жалпы Баткен область жөнүндө айта турган болсок, Баткенде Кудайга шүгүр мен өзүм жакшы билем, тааныштарым да көп. Ошол үчүн 3 жолу депутат болуп шайлангам. Лейлек району жана Сүлүктүү шаары мына декабрга чейин 100% Тажикстандан көз каранды болчу. Үстүбүздөгү жылы Айгүл-Таш Самат линиясы 140 километр жана Самат подстанциясы бүттү. Бүгүнкү күндө Кыргызстан электр энергиясын алып баштады.
Ал жакта Кудайга шүгүр мурдагыдай маалымат жок. Билем, кардын көп түшкөнүгө байланыштуу ал айда башка аймактарда өчүрүүлөр болгон, бирок бизге айтат, кыска өчүрүүлөр болду, ремонт жасадык депчи. Эмне себептен ушул 20 жылдан бери ушул кемчилдиктер бүгүн ушул сиз келгенде ачыкталгандай сезилет да. Эмне себептен айтылбай келген? Негизи сиз мынакей азыр талдоо жүргүздүңүз, бир топ жетекчилик убакыт өттү. Эмне дейт элеңиз? Бул чөнтөккө иштеп жатыптырбы көпчүлүк негизде? Болгон ошондой. Бир топ ошол Ширшовдун схемасы дейбиз, ошондой схемалар болгон. Бүгүнкү күндө деле балким кээ бир жерлерде болушу мүмкүн. Биз бардыгыны баягы жетише албайт экенбиз, бирок чоң нерселердин баарысына бөгөт коюлуп, системдик түрдө иш жүрүп келишат. Газ боюнча мына сатып алуучулардан Өзбекстандан бир көлөмгө келишим түзүп, экинчи жарым көлөмүнө ортомчу компанияларды коюп, миллион деген сомдорду иштеген. Алга толук бойдон бөгөт коюлду. Мен айтат элем, улуттук долбоор деп коебуз, Камбар ата 2 ГЭС боюнча. Ошол жерде Нарын гидроэнергострой, Нарын гидроспецмонтаж деген 2 Ширшовдун менчик компаниялары болгон. Курулушка бардык каражат ошол компаниялар аркылуу кеткен. Ал жерде бир топ жасалган жумуш, алынган материалдарга баасын кымбат көргөзгөн. Ал боюнча бүгүнкү күндө иш козголуп, генералдык прокуратура карап жатат. Андан тышкары мен айтат элем, мына 2008-2009 жылы суудун көлөмү өтө аз болуп турганда, жайкы суугатка суу берилгенде сөзсүз түрдө электроэнергиянын баасы кымбат болуп кетиш керек. Ошол кезде 1,1 центтен саткан. Ал жерде мындай мага биздин тармакта иштеген адистер айтып жатат, ал жерде сөзсүз түрдө башка жагы болгон депчи. Же болбосо дагы бир нерсени айтып кете турган болсок, мына түштүктө Датка подстанциясы курулуп баштады. 256,5 километр, 220 вольттук линия, 4 чоң подстанциялар реконструкция болот. Курпсай, Ташкөмүтүгү, Октябрьский, Ош узловой, Алай дегендерибизчи 208 миллион долларга башталды. Элде айтып жүргөн рубильник деген маселени Кудай буйрса биз өтө мамлекеттен өзүбүзгө алып чыгабыз. Эмки жылы 2013 жылы февраль айында Кыргызстан түштүк боюнча 100% көз карандысыкка келебиз. Ошол долбоорду айта турган болсок, ТВОСу боюнча 229 миллион доллар болгон. Келишим мурдагы команда менен 256 миллион долларга кол коюлган. Биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде жана проектти оптималдаштыруу негизинде 48 миллион долларга түшүрдүк. 208 миллион доллар деп кол коюп, бүгүнкү күндө биздин тышкы карызыбыздан, жалпы Кыргызстандардан 48 миллионго кыскарылды. Мынакей ошол Камбар ата 2 ГЭСи бул улуттук долбоор болуп, мына мен өзүм дагы Кыргыз телевидениясында иштеп жатканда бир күндүк айлык акыбызды которгонбуз. Ошол бийлик ошончолук махинация менен акча жептир. Бүгүнкү күндө ошол иштөө мурдакы пландалган боюнча эле ток чыгарып жатабы же андан азбы, анан авариялык ситуациялар пайда болгон дейт. Мунун канчалык чындыгы бар? Биз жаңыдан келгенибизде мен 20-сында дайындалдым, декабрдын 2010 жылы 8 январда биринчи жолу жумуш сапары менен барып, ошол жерде кечке жүрүп, эки нерсени, эки чечим кабыл алдык. Биринчиден, жардыруу болгон өз деңгээлине жеткен эмес. Болгон 50% төгөрөгүндөгү жардыруу түшкөн, калгандарын таш платинаны тургузган. Экинчиден, жардырууду мөөнөтүнөн эрте жасатып койгон. Жанагы туннелден, сбросной туннелден чыккан жерди бетондоп туруп, андан кийин жасаш керек болчу. Ошол жерди суу жеп, рабочий туннелдерге карап, бир топ тооду бузуп баштаган. Биз өткөн жылы аргасы жоктон, биз аны жасабай койсок, ГЭСибиз жууп кетет. Ошол жумуштарды аткардык. Анан иштеп жатат бүгүнкү күндө. Эми башында бир эки маселе болгон, наладка, регулировка деп бүгүнкү күндө иштеп жатат. Мынакей суунун сатылышы боюнча баягы суу аз кезде деле Бакиевтердин учурунда ошондой нерселер болгонбу? Эгер болсо, азыр бүгүн эмне кылдыңыздар ошону? 2008 жылы, 2009 жылы суудун келиши аябай аз болгон.
биздин Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгон. Бирок ошол кезде жайындасы биз Өзбекстанга жана Казакстанга суу катка суу беришибиз керек. Суудун көлөмү аз болгондон кийин электр энергиянын баасы кымбат болуш керек. Кимге кымбат болуш керек? Электр энергияны өндүрүп чыгарып, биз сууду коюп жүрөбүз да. Ошол электр энергияны экспортко кеткен электр энергиянын баасы кымбат болуш керек. Ошол жерде 1,1 центтен саткан. Сиздер билесиңиздер, мына өткөн жылы биз Казакстанга 2,8ден саттык. Суубуз ашып ташып, мына эртең холостой сброс болот, бүскүн болот дегенде. Азыркы мезгилде Өзбекстанга 3,37 центтен сатып жатабыз. Ал жерде маселе бар. Кыргызстандын энергетика тармагын бул оңдосо болобу? Болот. Ошол бийликтин ошондой элге кыянатчылык кылышы бул деген жүзү каралык бети жоктук деп айта алат билеңиз. Анткени мына элдин чындап тоноду да, жеди да, чынбы? Ошончолук акчаны. Сиз менен толук макул болом. Себеби дегенде энерго сектордон түшкөн каражатты пландаштырып салып келгенде биздин энерго секторубуз бүгүнкү күндө өчүрүүлөр да болбойт эле. Толук кандуу, сапаттуу электр энергияны биздин жарандарды камсыз кыла алат элек. Мынакей тарифтерди көтөрүү боюнча сөз болсо эле биринчи сизди күнөөлөйт. Эл деле, башкасы деле. Айтыңызчы, Кыргызстандын эли, мынакей сиз ушунча иштеп көрдүңүз, канча тыйындан электр энергиясын пайдаланса болот деп ойлойсуз? Же тарифтерди көтөрүү керекпи? Бүгүн бизге өткөн жылы 2011 жыл январь айында өкмөт тарабынан орто мөөнөттүк саясий тарифти иштеп чыгуу боюнча сунуш берилген. Биз иштеп жатабыз анын үстүнөн. Биздин негизги ой максатыбыз мындай болгон. Бүгүнкү күндө сауна, казино, дискотека, же болбосо алтын өндүргөн, баягы пайданы көп тапкан мекемелер бар. Ошол мекемелерге биринчи иретте биз башка бир тарифти карап чыгышыбыз керек деген ойду айтсак, эми бул ойду кээ бир адис эместер башкача буруп мына тарифти көтөрөбүз деп жатат да. Мен айтат элем, ошондой нерселерге биз карашыбыз керек. Ушул эле максат. Карапайым эл, жөнөкөй эл. Бүгүнкү күндө шарт оор, биз аларга эч кандай көтөргөндөн алыс болушубуз керек. 70 тыйын бул кандай? Бул көппү же азбы? Бүгүнкү күндө өздүк баасы 1 сом 8 тыйын түбөлөгүндө биз элге 70 тыйындан берип жатабыз. Ошол эле мезгилде коммерциялык ишканаларга жана бюджеттик ишканаларга 1 сом 50 тыйындан беребиз. Андан тышкары экспорттон түшкөн каражатыбыз бар. Ошону менен кошуп элге арзан, тигилерге кымбатыраак болуп жатат. Казакстан Өзбекстанга мындай жөнөкөй тил менен айтсаңыз, канча сом, канча тыйын болуп кетип атат? Азыр айтам, эми 2,18 цент бул бүгүнкү күндө 1 сом 30 тыйын түзөт. Бул Казакстанга берилген баа. 1 сом 56 тыйындан Өзбекстанга сатылып жатат. Дегенде өткөн жылы суудун көлөмү өтө көп келген. Билсеңиздер, 2010 жылы баягы электр энергия өндүрүлбөй холостой сброс деген көп болуп кеткен. Биз былтыркы жылы коррупциялык схемалар болбосун, бир бааны орнотоюк деп туруп, жалпы Кыргызстандан сатылган электр энергиянын баасын бардык көлөмү боюнча Казакстанга 2,8 деп токтогонбуз. А мурдагы жылдары 2,5, 2,6, 2,7, 2,9 деген баалар болуп, ал жерде ар кандай махинациялар болушу мүмкүн. 2012 жылдын жай айы бул кургакчылык болот деп атат да. Суунун көлөмү аз келсе, ошол Токтогул суу сактагычындагы сууну кармап туруу деңгээли боюнча божомолдор барбы сиздерде? Кудай буйрса, биз 1 апрелге бир 14 миллиард кубтун төгөрөгүндөгү суу менен чыгышыбыз керек. Жайында орто көлөмдөгү суу келсе, мен ойлойм, Кудай буйрса, эмки күзгү, кышка биз даярдык менен барабыз. Бирок бүгүнкү күндө бизге
аркылуу башкача маалыматтарды берип жатат. Бул биздики эмес, бул Өзбекстандык жана Тажикстандыкы дагы. Үстүбүздөгү жылы кар көп түштү. Кудай буйрса, суудун көлөмү бир топ көп келет деп жатат. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев энергия системасында көйгөйлөрдү чечүү үчүн кредит алгыла Кытай беребиз деп жатат дейт. Сиз ушуга макулсузбу? Анткени себеби биз Кытайдан же башка жактан бирдеме алсак элек, сөзсүз түрдө карызыбыз көбөйөт, же бири алтындай болгон жерибиз кетет. Биз алышыбыз керекпи энергия системасына көп ири өлчөмдө кредиттерди? Биз алышыбыз керек. Себеби дегенде биз бүгүн гэстерибиз түштүктө жайгашкан, түндүккө болгону кышкы учурунда бир 40%га чейин электр энергияны биз Өзбекстан жана Казакстан аркылуу алып келебиз. Ал деген биз Өзбекстанга каражат төлөйбүз. Казакстанга да жоготууларына беребиз. Анан мына үстүбүздөгү жылы, өткөн жылы, бүгүн дагы ошол маселе кабыргасы менен коюлуп турат. Казакстан бир тараптуу борбордук Азияны электр энергия шакекчесин чыгабыз деп жатат. Себеби дегенде Өзбекстан менен Казакстан ортосунда кичине Өзбекстан көрөк алып коюп жатат. Биз көз карандысыз болуш үчүн мына биринчи этап түштүк боюнча $208 миллион алып куруп жатабыз. Кудай буйрса, түштүк 100% эмки жылы февраль айында көз карандысызга ээ болобуз. Бүгүнкү күндө биз Ош облусу 50%, Баткен облусу 85%га чейин биз көз карандыбыз. Эгерде шакекчеден чыгып кете турган болсо, биз ал жакта ошого мажбур түрдө элди өчүрөбүз. Экинчи маселе Датка Кемин линиясын жана Датка Кемин подстанциясын куруш боюнча былтыркы жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ведомстволук аралык комиссия түзүлдү. Ага жогорку кеңештеги 5 фракциянын өкүлдөрү кирди, 5 депутат, урматтуу биздин депутаттарыбыз. Андан тышкары 4 министрликтен кирди жана биздин байкоочу кеңештин өкүлү кирди. Ошолор менен чогуу биз баас техникалык жагы чечилген, баасын карап чыгып чечишибиз керек да, бул нерсеге барышыбыз керек. Биз урматтуу президентибиздин айткан сөзү бар. Көз карандысызга караганда тышкы карызыбыз көбөйсүн деп. Мен айтат дем, муну алышыбыз керек. Энерго сектордун Кудай буйрса ушул 20 жылга 2%дан алып жатат. Өз кезинде энерго сектор бул каражатты иштеп кайтарганга мүмкүнчүлүгү бар. Жаңы бийлик келгенден баштап электр счетчиктер алмашылат да. Сиз дагы ушундай бир жаңы методду киргиздиңиз. Ал жерде өзүнчө карточка. Бул эмнеси менен жакшы же мынакей электрондук счетчиктер коюлду дагы Бишкек шаарынын тегерегинде, Ош шаарында ушундай жерлерде. А калган айыл мурдагы эле счетчиктер менен отурушат атам замандагы. Бул счетчикти коюу акысыз жүрөбү, эмне артыкчылыгы бар деп ойлойбуз да. Биринчиден бүгүнкү күндө биз Кытайдан 3 компания менен байланышыбыз бар. Алар бизге да келген, биздин адистер Кытайга да барып көрүп келди. Ушул алдын ала төлөө счетчиги боюнча 1000 счетчик тап келип бүгүнкү күндө эксперимент катары ордоштуруп жатабыз. Бул дүйнөлүк практикада бар. Ошол эле Кытайда, Казакстан, Россия, Америкада да бар. Бизде эң чоң проблема көйгө бул бүгүнкү күндө контролер менен абоненттин ортосундагы сүйлөшүп алып каражатты бөлүшүп жаткан болуп жатат да. Ошонун кетиш үчүн бул дүйнөлүк практикадагы бир эле жолу бар. Же алдын ала төлөө, же болбосо аскүе деген система бар. Ошонун бирөөсүнө барышыбыз керек. Ал жерден кескин түрдө 70%га чейин, же андан да көрөк контролердун саны кыскарат. Экинчиден жоготуулар, коммерциялык жоготуулар төмөндөйт. Ошонун негизинде бул счетчиктерге каралган каражатты өз кезинде кайтарсак болот. Бул мен айтат элем, чыныгы счетчиктерибиз баягы сиз айткандай атам замандагы счетчиктер да бар, электрондук счетчиктер да бар. Бирок жанагы контролер менен абонент жолуккан жерде сүйлөшүүлөр болуп, биз чоң уткурларга барып жатабыз. Келечекте ушундай пландар бар. Кудай буйрса, биз муну этап менен аткарышыбыз керек. Биринчи, мен ойлойм, Бишкек шаарындагы жана чоң шаарларыбыздагы, райондук борборлордогу коммерциялык потребительдерге киришибиз керек. Ал 100 миңден ашык. Мен ойлойм, ошол нерсеге биз барышыбыз керек, кирип көрүшүбүз керек. Мынакей бир мисалда
Ош областынын Өзгөн районуна караштуу 1-май айылында электр ызымдарын тартуучу мамычалар мындан 3 жыл мурда түшүрүлгөн экен. Анан ал жерде эл ыйлап эле отурат экен. Ошол мамычалар жерде жатып чирги баштаптыр. Сиз ушунда маалымыңыз барбы? Менде мындай маалыматым жок. Мен азыр сизден жазып алайын. Мен сөзсүз түрдө контролго алам. Ким күнөөлүү, эмне үчүн тартылбай жатат? Аны мен ойлойм, түштүктөгү кол кийин Дүйнөлүк банктан бир топ жардам келген. Аны өткөн жылы дагы биз 600 трансформаторлук подстанция алып келдик. Салыштырмалуу 2010 жылы болгону 49 келген. 2009 жылы андан да аз келген. Биз үстүбүздөгү жылга дагы 300 трансформатор пландаштырып жатабыз. Анын баарысы ушул биздин Кыргызстан булуң бурчуна бөлүнөт жана ошол жактан биз сөзсүз түрдө элге жардам берип, коюп берип, колдонуучуларыбызга толук электр энергияны камсыз, сапаттуу камсыз кылышыбыз керек. Анан ушул Өзгөн районунун эле ушул 1-май, Куршап, Кеңеш, Кызылкуман дегиле айылдарда светтер аябай байма-бай өчөт, жумалап өчүп калат. Анан тиги ошол Өзгөн райондук РЭСтин начальнигине барса, ал тойлоп кетип, бул биздин күнөөбүз эмес деп дагы ушинтип айттырат экен. Анткени себеби Бишкектен бизге каражат берилбейт, ошон үчүн дейт. Жергиликтүү сиздердин ошол өкүлчүлүктөрүңүздөр эл менен тыгыз кызмат кылуунун ордуна ошол стрелканы сиздерге буруп жаман көрсөтүү бул эмне деп ойлойт элеңиз? Мен ойлойм, ал жоопкерчилиги жоктугун айтат. Ал ошол кызматта тургандан кийин эл менен тыгыз байланышып, тем более бир район болсо, райондогу бардык проблемаларды билип, өзүнүн ген дирекциясына коюп, алар чечпесе бизге жеткириш керек. Элди жумалап өчүрбөш керек. Менде маалыматым жок, өзгөндө бир жума свет болбоду дегенчи. Балким кээ бир өчүрүүлөр болушу мүмкүн. Мен сизден жазып алайын да, муну контролдоп, мен сиздердин телевидениеңизге сөзсүз түрдө расмий түрдө билдирем. Ал киши боюнча чара колдонобуз эгерде ошондой болсо. Бул сиздин кулагыңыз, көзүңүз, колуңуз, бутуңуз деген бул ошол сиздердин кызматкерлериңиз, андан кийин пресса болуш керек да. Мен айтайын деген сөзүм, эмне себептен ушунчалык элде нааразычылык пайда болуп, ак үйдүн астында пикет болот. Ошол жергиликтүү бийликтин иштей албагандыгынан деп эксперттер айтып келишет. Туурабы? Туура. Анан мынакей ошол Кызыл Кырман деген айылда эли акча чогултуп трансформаторун өздөрү оңдошуптур. Ушул туурабы? Бул биринчиден. Анткени себеби сиздер товар өндүрүүчүсүздөр, алар керектөөчүлөр. Эмне себептен ушуга окшогон жагдайлар толуп турат? Учурунда сиздер электр энергиясын бере албай калдыңыздар, келишимде бар. Чынбы? Келишим бар. Сиздерге мисалы үчүн укугу 1 тыйынга чейин сыгып аласыздар элдерден. Элдердин укуктары тебеленип жаткан жокпу мында? Өздөрү трансформатор коюп. Мына мындай да, мен жана сизге бир мисалды айтып кеттим. 2010 жылы 49 трансформатор келди. 2011 жылы биз 600 трансформатор алып келдик. Үстүбүздөгү жылга 300 трансформатор дагы алып келели деген пландаштырып жатабыз. Каражаты чечилди. Эми кээ бир аймактардан айтып жатат, бизге дейт акыркы 20 жылда бирде трансформатор келелик деп. Бүгүнкү күндө биз көп эле бердик. Анан эгерде жергиликтүү кызматкерлерибиздин уяты жок болсо, эл менен тыгыз иштей албаса, эгерде келип ошол жерде проблема бар, трансформаторун алмаштырыш керек десе, мен 600дөн бирөөсүн ушул жака бермекпиз. Мынакей Бишкек шаарында мен жашайм. Хан сарайлар бар. Аларга мен кошуналарым деле жашайт. Сиздердин ошол кызматкерлер кире албайт. Ачыгын айткандачы, алар төлөшпөйт. Мен деле билем. Бул сөз түрдө карапайым элде нааразычылык жаратат. Экинчи бир маселе. Свет өчүп кайра жанганда, мына муздаткыч, бүт техникалар иштен чыгып атат. Ал тургай мынакей ушунун айынан өрттөнүп кеткен үйлөр дагы көбөйдү. Ушул жылы көбөйдү. Буга сиз эмне детиңиз? Эмне себептен ушундай нерселер сиздер сотко берсе болобу? Болот. Бизде эми баягы бөлүштүрүүчү компаниялар бар. Өзгөчө Бишкек шаарында үстүбүздөгү жылы 40%дан 60%га чейин электр энергия көп колдонуп жатат. Ошонун кесепетинен 20 жылдан бери алмаштырылган кабелдерибиз күйүп, үзүлүп, трансформаторлор күйүп жатат. Мына үстүбүздөгү жылга биз 1 жылдык программа кабыл алып жатабыз. Бишкек шаары боюнча түндүк электро ишканабыз 110 миллион сом. Германиялык банк КФТ бул 264 миллион сом.
НЭС компаниябыз 348 миллион сом. Жана ошондой эле мына Кытай менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Дагы 2 чоң автотранспорттук подстанциябызды алмаштырабыз. Ал жактан каражат каралып, жалпысы бир 1 миллиард сомдун төгөрөгүндө каражат Бишкекке, сеттерге салынат. Экинчи, Ошто ушундай чоң маселе бар. Ош боюнча жалпы көлөмү 392 миллион сомдук жумуш аткарылат. Бүгүн эки чоң шаарыбызда проблема. Себеби дегенде, акыркы 20 жылда Бишкек шаарынын элинин да саны көбөйдү. Бишкек шаарынын территориясы да чоңойду. Бишкектин төгөрөгүндө 50ден ашык жаңы конуштар бар. Бирок баягы сеттер алмашпай калган проблема бар. Хан сарайлар жөнүндө айта турган болсок, бүгүнкү күндө карапайым эл төлөп жатат. Чоң үйлөр акчасы көп болгонго байланыштуу контроллер ошолор менен барып сүйлөшөт. Карапайым элдики 500 сом болсо ким сүйлөшөт же 300 сом болсо. Чоңдордуку 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом болот. Барып айтат, жарымсын ага бериңиз, калганын өзүңүз алып калыңыз деп. Ушулар боюнча дагы биз келечекте бир чараларга барышыбыз керек. Ал деген жанагы алдын алуу төлөө ошолорго кириш керек. Төлөбөсө уюмдук телефондо эле өчүп калат. Азыр 3 метрлик, 4 метрлик заборлору бар. Эч ким кийирбейт, ушундай чоң маселе бар. Алар боюнча да өзүбүз бир чараларды иштеп чыгып көрөшкө барышыбыз керек. Аскарбек мырза, убактыңызды бөлүп биздин ушул түштүк элибизге 7-каналдын ушул атайын өкүлчүлүгүнө ушундай суроолоруна жооп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Рахмат чоң, сиздердин де кылаңыздарга ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса тыгыз байланышта болобуз.